Саламатсыздар жердештер, Москвада жаштар кыймыл коомунун активисттери келди. Мынакта азыр ошолорго видео отчет кылганы келдик. Саламатсызбы Тимур, саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кутмандуу кечиңиздер менен мынакей өзүңүздөр билгендей 2 күн мурун бизде аябай өкүнүчтүү кырсык болуп, ошо Кеңешбек инибиздин 2 айдай кызы о дүйнө менен бул дүйнө менен кош айтышып, периште болуп арабыздан учуп кетти. Аябай эле өкүнүчтүү, кабыргабыз сыздап атат, бирок тилекке каршы колубуздан эчтеке келбейт экен. Ошонун негизинде биз акча жыйнап, колдон келишинче кыргыз элибиз, жерибиз, Жети Дубандан бардык кайдыгер карабаган ушундай патриот кыз-жигиттерибиздин колдоосу менен бүгүн мынакей разрешение на захоронение деп Мытыш районунан ушул кагазды алдык. Мынакей бүт тактамалары, паспорттору, буюрса айла жок кызыбызды эртең узатканы жатабыз. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетем. Ушул бүгүн азыр Кеңешбек өзүнүн ыраазычылыгын айтат эле, тилекке каршы. Өзүңүздөр билгендей, бул жигитибиз дагы азыр оор жоготууда, оор кайгыда турат. Биз дагы сенин кайгыңа шерикпиз. Ылайым мындан бияка ушул 2 кызыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун деген гана ушундай аруу тилек, баталарыбызды айтып калабыз. Жанында жүргөн досторуна, жана да Жаштар кыймыл коомдук бирикмесине, Жаштар комитетине, Кыргыз биримдиги диаспорасына, Улан Кошматовго, Сузак коомунун төрагасы Канат Искендеровго, Жаштар канаты жетектеп жүргөн биздин кайрымдуулук фондубуздун жетекчиси Канат Мамытовго, жана дагы Кылыч мырзага, Барк уюмуна деги эле ар дайыма ушундай башыбызга оор иштер түшкөндө дайыма чуркап, өзүңүздөр жакшы билген уулуңуздар Улан Кошматовго деги эле Жети Дубандан биздин ушул 2 кызыбызга кайдыгер карабай күнү түнү моралдык жана материалдык жактан жардам көрсөткөн бардык кыргыз элине, ушул Кеңешбектин үй бүлөсүнүн атынан жана Москвадагы мигрант болуп иштеп жүргөн инсандардын атынан чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип кетем. Кеңешбек сага сабырдуулук тилеймин силердин үй бүлөңөргө. Кудай Таалам баарыбызды алчу дагы Алла, бизди жаратчу дагы Алла, биздин колубуздан бир гана Куран келип, бир гана ушул 2 кызга кылып дубаларыбыз гана кабыл болот. Кыргыз элим дагы бир жолу сиздерге рахмат. Бирок ушул элден айланса болот. Бирок элден акча жыйналганын эртең толук маалымат беребиз. Тилекке каршы элчилик тараптан жардам болгон эместигин дагы айтып кетүүгө туура келип турат. Себеп дегенде эл чындыкты билиш керек. Себеби азыр ушул жерде ошол кырсыктын себепкерлери элчилик тараптан жардам болбогондугун айтканына байланыштуу мен калыстыкты гана элдерге жеткизүүгө мажбурмун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бардыгыбыз күч бирдикте, ынтымакта элибизди колдоп коштоп, аман эсен алтын башыбыз аман болушуна тилектешмин. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун.